чогулушта депутаттарга спикер тарабынан басым болгонду. 5-чакырылышта Асылбек Шарипович менен чогуу депутат болуп иштеп калдык. Мен бул кишини өтө мындай принципиалдуу жана профессионал адам катары билем. Депутаттарды башкарыш бул чын айтканда мындай өтө оор. Башкарыш деген эми туура эмес болуп калат. Башкарыш эмес, мониторинг жана менеджмент катары тил табыш деген сөз да, тил табыш. Анткени ар бир депутаттын өзүнүн ою бар, ар бир депутат чечим кабыл алганда өз эркине, өзүнүн кандайдыр бир жеке көз караштарына байланыштуу добуш берет. Демек, ал адамга, жеке депутатка эч кандай басым, эч кандай мындай давление эч ким жасай албайт. Анткени депутат деген көз каранды адам. Ал өзүнүн шайлоочуларына эле баш ийет. Демек, коюп жаткан айыптоолор, бул менин оюм боюнча бул туура эмес айыптоолор. Депутатка басым жасайм деген учурда дагы эч ким андай басымды жасай албайт. Мисалы, мен өзүм үчүн айтып кетейин, мага эч кандай басым 5 жылдын ичинде эч кандай басым болгон жок. Эч кандай бирөө келип чакырып, мондай добуш бересиң, мондай кыласың же тигиндей кыласың деп айткан жок. Ошого байланыштуу мен өзүмдүн сөзүмдү эркин айтып, ар бир чиновник болобу же мындай олуттуу бир маселе болобу, мен өз оюмду эркин айтып, эркин сүйлөп, түз бетке бүт баардыгын айтчумун. Асылбек Шарипович кандай спикер болду? Асылбек Шарипович спикер болуп турган кезде өтө мындай спикер деген бул эмне? Спикердин кызматы бул адамды же депутатты башкарыш эмес. Бул модератор сыяктуу. Бул жөн гана эле сөз берип, микрофонду күйгүзүп же өчүрүп турган эле адам. Мисалы, спикер айтса эле барып жүгүрүп барып же добуш берип, же анын чечимин бир аткарып, же кандай кылыш, бул эми спикердин андай укугу жок. Мисалы, спикер депутатты жумуштан ала албайт, айлыгын кесе албайт, штраф сала албайт. Демек, депутатка спикер эч кандай басым жасай албайт. Ал ошондой эле депутат. Жөн эле ошол чогулушту алып барып, сөз